Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. 350 брат. До конца туралы токтойлу. Коллегалар, до конца туралы. Мына уже бузулуп көчөдө калып атат. 2 күндө кетет тиги автобустар. До конца туралы. Жигиттер, жана рейд боюнча эле жүрөм да, бир сыйра кыдырып атам. Донецкий менен чыккам, Карла Марса вверх, Южный магистраль менен до конца келетам, через микрорайон жал өтүп баратам, азыр Арчебешке келетам да бир да маршрутка жок. Эркекче браттар, базар жок. Красавчиктер, 100, 101 мо, 147. Эч ким көрүнбөйт да. Бияка переживать этпейле, таза бияка, адилет. Главный ынтымак биримдикте турсак эле жеңебиз жигиттер. Бүгүнкүдөй эле чыдап койгула. Бир жума. Урматтуу калайык, урматтуу шаардагы маршруттук таксинин ээлери жана айдоочулар. Өзүңүздөр билгендей, биз сүйлөшкөндө май айында, мурун сүйлөшкөндө май айында бул көр кеңеш келсе, шаардык кеңеш. Ошондо маршруттук таксинин бааларын 15 сомго, ал эми мектеп окуучулары менен пенсионерлерге 10 сомго деп сүйлөшкөнбүз. Бирок май айында шаардык кеңеш шайланбай калды. Шайлоолор отмена болуп калды, себеби мыйзам бузуулар болду деп. Эми сиздерден өтүнүч, ошолго чейин шаардык мэрия баарын даярдап койгон. Министерство экономикадан анализ регулятивного воздействия өткөн. 1 айдан бери, 2 айдан бери ал илинип турат сайтта. Бардыгы даяр. Эми көр кеңеш келгенге чейин кичине күтө турбайсыздарбы? Сиздерден сураныч. Мына июлдун 1-inde шайлоо коюптур. 10-июлга чейин шайлоолордун жыйынтыгы чыгат. 15-июлга чейин мандатын алат. Андан биринчи маселе болуп ушуну карайт деген ойдобуз шаардык кеңеш деле. Ошондуктан мен сиздерден суранамын. Өтүнөмүн. Азыркы мэр деле мурунку айтылган сөздөрдүн артынан келатат. Азыркы мэр дагы эч нерсе кыла албайт. Себеби шаардык кеңеш жок. Бул иштер болбойт. Тарифтин көтөрүлүшү шаардык кеңеш кабыл алыш керек. Сиздерден өтүнүч, элди кыйнабаңыздар да ысыкта. Кичине ушунча чыдадыңар, кичине чыдап коюңуздарды мен сиздерден суранамын, өтүнөмүн. Шаардыктарды кыйнабаңыздар. Шаардыктарды кыйнабай, маршруттук линияларга чыгып, шаардык кеңеш шайланганга чейин күтө туруңуздарды сиздерден суранамын. Рахмат.